Мейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Бардык мактоо, атак, даңаза Аллах Тааланын өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, бизде мурда ислам динди дин деп тутунуп, ыйман менен азыктанып, ошол динди бизге мурас, эстафета катары тапшырып, аманат кылып өтүп кеткен улуу алтын муунга. Бүгүнкү биздин сабагыбызды сиздерге көрүнбөй экрандын аркасында эбегейсиз чоң эмгек кылып сиздерге сабагыбызды жеткирип аткан New TV телеканалынын эмгек жамаатына жана жетекчилигине. Баятан бери ушул сабакты көрсөк жакшы болот эле, бир аз болсо дагы бир өзүбүзгө азык алып калар белек, бир таалим болуп калар беле деп атайын үйүнүн төрүндөгү ийленген сыналгынын экранына карегин кадап, тиктеп күтүп отургандарга. Азда болсо изибизден, чыйырыбыздан басып, үлгү, өрнөк алайын деп, этебизди кармап, тамтуң басып, ээрчип келе жаткан келечек муунга да Аллах Тааланын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Арыбаңыздар, амансыздарбы? Бар болуңуздар. Баарыңыздар менен мен ары таттуу, ары салмактуу, ары укулуктуу болгон Аллах Тааланын ассалам тагыраагы тынчтык уроолоочу деген сыпатын айтып саламдашкым келди. Ал ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Туткан орозуңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Тагдырыбызга мыкты күндөр туш келди. Чын, канчалаган инсандар, канчалаган аталар, канчалаган апалар орозо тутсак, биз дагы ошо жыргап, эй Раббим сенин мээримиңе, кечиримиңе ошо бир батып чөмүлүп алсак, кээде билип же билбей жүзөгө ашырган күнөөлөрүбүздөн тазаланып алсак дегенде эки көзү төрт эле. Бирок бенденин эңсөөсүнөн Аллах Тааланын каалоосу жогору турат эмеспи? Алар небак ахирет сапарына сапар тартып кетти, кара жери жамынып, маркумдар өлкөсүндө ардактуу эс алууда. А сиз, мен, калган жана баарыбыз Аллах Тааланын фазилети менен ушинтип ыйык Рамазан айга туш келдик. Аллахка шүгүр дейли. Аллахка шүгүр дейли. Бүгүн көтө турган сабагыбыздын темасы Рамадан жана сабыр, сабырдуулук. Эмнеге мен Рамадан жана сабырдуулук деген теманы тандадым? Өзү шахру Рамадан, шахру сабр. Пайгамбардын айткан хадисинде да бар. Бул ыйык Рамазан ай өзү сабырдуулуктун айы. Чыныгы эрктүү, эрки күчтүү инсандын айы бул ыйык Рамазан ай. Чыдамкай, күчтүү инсандын айы бул ыйык Рамазан ай. Дагы мындайча айтканда, ыйык Рамазан ай бизди сабырдуулукка тарбиялап келет. Карабайсызбы? Эртеден таң зардан баштап көгүмгө чейин наар татпай сабыр кылып жашап келе жатасыз да. Сабыр кылып жашап келе жатасыз. Ошонун өзү ушул ыйык Рамазан ай сабырдуулуктун айы экенин жана сабырдуулуктан бизге сабак бере турган эң мыкты ай экенин кабар берип атат. Хош. Сабырдуулукту кантип түшүндүрөйүн? Allah öz ayetine sonunda "Vel asri innel insane lefi khusr illa ellezina amanu ve amilus salihat ve tevassaw bil haqqi ve tevassaw bis sabr." Sadakallahul azim. Allah öz sözünde "Vel asr" ubakıtka ant içem dedi. Karabайсызбы? Allah Taala өзү жараткан убакытка өзү ант ичип атат.
Эми ушунда бир аз ушул сөздүн тегерегинде бир аз сөздү узартып айтайын сизге түшүнүктүү болуш үчүн. Эмнеге Аллах Таала ант ичти? Аллах өзү жаратуучу болсо, өзү убакытты жаратып туруп, анан өзү жараткан убакытка ант ичип атат. Эмне түрткү болду? Эмне үчүн? Эмне себептен Аллах Таала өзү жараткан убакытка өзү ант ичип атат? Анткени Аллах ошол убакыттын баалуулугун бизге билдириш үчүн, ал убакыт өтүп кетсе эч качан кайтып келбешин бизге билдириш үчүн, ушунчалык кымбат экен, ал эч жерде сатылбашын бизге эскертиш үчүн Аллах убакытка ант ичти. Биз жаштыгыбызда жасабаган ишибизди жок, жасаган жокмун деп ошодон кутулуш үчүн жана айланабыздагыларды ишендириш үчүн ант ичүүбүз да, кичинебизде. Ал баары азыр эсине түшөт. Асман уруп кетсин, нан уруп кетсин деп ант ичүүбүз да, мисалы, кичинебизде, мисалы, 4-5 же болсо 5-6 жашыбызда. Нан уруп кетсин десе, баары, болду, ишендик, болду, ишендик, болду. Муну нан уруп кетсин деп ант ичти го деп, бүт баары ишенчүү да. Анткени биздин назарыбызда, биздин түшүнүгүбүздө нан ушунчалык ыйык да. Көпчүлүгү Куранды кармап, Куран уруп кетсин дейт го. Куран кармаганда баарыбыз бир дүрт этебиз да. Ой, бул Куран карма бирди. Чында бул ошол ишти жасап аптыр да, дейбиз. Ал ошол бизди ишендириш үчүн ант ичип атат, Куранды кармап атат да, мисалы. Аллах Таала бизге убакыттын баалуулугун билдириш үчүн, эй бендем, көзүңдү ач. Сенин жүрөгүңдөн дук деп ушинтип согуп турушу, ал сааттын жебеси тык деп өтүп жатышы сен картайышыңдан кабар берип атат. Убакыт өттү, ал эч качан аркага айланбайт деп Аллах биз ушинтип ант ичип айтты. Бул дегени, эй бендем, былтыркы Рамадан ал башка, быйылкы таптакыр башка, экөө башка Рамадан. Былтыркы келген Рамадан быйыл келтир дебеген эч качан. Ар бир Рамадан bir aydan кийин Аллахтын алдына барып ал бүктөлүп сакталат. Ал кыямат болгондо гана ачылат. Ал Рамадандын ичинде кантип жашаганың жана кайсыл ишти эмне кылып жасаганыңдын баары ошол Рамадан китепчесинде, депчерчесинде баары катылган жана жазылган, мөөр басылып. Эми мунул ыйык Рамазан айда эртең өзүң момунтип ачканда жүзүң тунарып, түнөрүп, денеңден, пешенеңден тер ылдый тамчылап, шерменде болбой турган деңгээлде ибадат жаса деп атканы да Аллах Тааланын. Иннал инсана лафи хуср. Аныгында инсан өзүнө өзү зыян берип жашайт. Зыяндуу нерселерге кадам таштайт, зыяндуу нерселерди сүйлөйт, зыяндуу нерселерди убада кылат, зыяндуу нерселерди жейт, ичет, зыяндуу нерселер менен алып урушат. Жашоо өзү зыяндуу нерселерде. İnsanın bari ошондойбу? Жок. Иллаллазина аману. Аллах өзү дагы ажыратып, бөлүп айтып атат. Ыймандуулар зыяндуу нерседен тышкары, андан жогору турат. Ыймандуулар зыяндуу нерседе өмүр кечиришпейт. Ыймандуу болгондугу себептүү. İnsan ыймандуу болсо эле болдубу? Жашоосу мыкты эле өтөбү? Аллах Таала айтты, жок, экинчи этап бар. Ва амилус салихат. Bir gündөгү 5 убакыт намазды окуш керек. Ыймандуу болгондон кийин экинчиси, bir gündөгү 5 убакыт намазды сөзсүз түрдө окуш керек. Көпчүлүгү убактым жетпейт, багымда окуп эле турам, кээде ушинтип окуй албай калам, анан кийин бирди окуп, бирди окубай, антип кыйнагандан көрө окуй эле койдум дешет да. Жок. Намаз бизге муктаж эмес. Биз намазга муктажбыз. Намазыбыз менен Аллах Таалага сүйүктүү көрүнөбүз. Аллах Таалага сүйүктүү көрүнө турган болсок, демек биз бейиштик болобуз. Демек, ыймандуу болуп, 5 убакыт намаз окугандан кийин болду ушул экөө эле. Ушул экөө менен эле адам бактылуу болуп жашап кете алабы? Аллах Таала 3-этап койду. Жок.
ve tevasav bil haqqi. İmanға gelip 5 vakt namazды okup bütkөндөн кийин акыйкатты bir-birine насаат айтыш керек. Акыйкатты деген чындыкты, чындык чычалата коет. Кулил хаққа ва ин кана мурран. Өзүңө ачуу боло турган болсо дагы чындыкты айткын. Жалган айтып мансапка жеткенден көрө чындыкты айтып чокой кийип калганың артыгыраак турат. Ооба. Ва тавассау бил хаққи. Бири-бириңерге акыйкатты, ислам динди, чындыкты, адилеттүүлүктү насаат кылгыла деди Аллах Таала. Адам баласы иманга келсе, 5 вакт намаз окуса, акыйкатты bir-бирине насаат кылса эле бактылуу жашайт да, туурабы? Жок, 4-чү этабы бар деди Аллах Таала. 4-чү баскычы бар. Эң негизги баскычы. Ал кайсыл десе? Ва тавасау бис сабр. Бири-бирине сабырдуулукту насаат кылгандар мына ушунда гана эң бактылуу жашоодо жашат. Субханалла. Ушул жерде сабырдуулукту деп атат. Мына бул ыйык Рамазан ай бизди сабырдуулукка үндөйт. Кимдир бирөө урушуп кетет. Сабырдуу бол дейбиз. Кимдир бирөө жакынын жоготот. Сабырдуу бол дейбиз. Кимдир бирөө жубай менен урушат. Сабырдуу бол дейбиз. Ошондо бири-бирине сабырдуулукту насаат кылып, кичине сабыр кыл, кичине чыдап өтүп кетет бул дейбиз. Ушул сабырдуулукту насаат кылган инсан жана ал сабырдуулукту ооба мен насаат катары уктум, сабырдуу болом деген инсан экөө тең бактылуу нерседе өмүр кечиришет деп атат. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ас-сабру инда садматил ула. Сабыр качан сабыр деп эсептелет? Өтө сабырдуу да. Ушунчалык сабырдуу дейсиң да деп кээ бир адамдар жөнүндө сүйлөп калабыз го. Качан инсанды сабырдуу дейбиз десе, аргандай иштин эң албуутанып, шунчалык оозунан агыт кирип, карыт чыгып, оозунан көбүк чыгып аткан учурда, бир урганда аңтара кое турган деңгээлде турганда дагы урбастан сабырдуулук кылып кое турган болсо, мына ушуну сабырдуу инсан дейбиз. Бизде кээде 2 дос урушуп кетет. Анан ары бери келип анан тарс, туз, балч, булч деп мушташып, деп чарчап, колдору сынып, канап, бети айрылып бүткөндөн кийин анан эки жерге отурулат, ажыраштырат. Сабыр кылдым, болду, сабыр кылдым. Болду, сабыр кылдым дейт. Ал учурдагы сабыр эмес, ал учурдагы сабыр коркоктугунан, чарчап калгандыгынан, алы жетпегендигинен, чекеси айрылгандыгынан, өзүнүн колу сынып калгандыгынан сабыр кылып атат. Ал сабырга өтпөйт деп атат. Ас-сабру инда садматил ула. Сабыр иштин башында боло турган болсо, ошондо сабыр. Ери менен аял урушуп кетет. Бул бирди сүйлөдү, ери, аялы бирди сүйлөдү. Бул экини сүйлөдү, аялы экини сүйлөдү. Ушинтип отурган ортосунда жаңжал чыгып, жака жыртышып, анан аягы талак менен бүтүп, анан аялы бир бурчта, күйөөсү бир бурчта отурганан, коем сабыр кылайын деди. Ал сабыр эмес. Иштин бүткөн ал. Башында сабыр кылганда ошентип экөө эки бурчка отурмак эмес да. Мына ушул ыйык Рамазан ай бизге сабырдуулукту үйрөтүп атат. Биз чаңкап, таңдай катып, курсак кабышып, эриндер кургап калганда дагы наар татпай, суу ичи бербей сабырдуу болгон инсан, ошондо өзүн эрктүү кармап чыдаган инсан, аялы менен айтышпайт ал, сабырдуу болуп, ооба дейт. Достору менен эч качан жакасын жыртышпайт, ооба досум деп сабырдуу болот. Ыйык Рамазан айда сабырдуу боло алган инсан жашоосунун аягына чейин сабырдуу болуп жашай алат. Ыйык Рамазан айда сабырдуу боло албаган инсан ал калган 11 айда да сабырсыз болуп жашайт да. Сабыр бул эмне? Сабыр бул адам баласындагы тормоз.
адам баласындағы бір тормоз, машинадағы кадимги тормоз сыяктуу. Мисалы, сиз өзүңүздүн темир тулпарыңызды, унаңызды айдап бара жаттыңыз. Трассада. Тиякта атайын белги бар экен, 120да өт деген. Бирок кокустан 120 деген ылдамдыкта бара жатканыңызда алдыңыздан жол оңдолуп жаткан учур деп 20 деген белги көрүнүп калды. Ошол жерге барганда, жакындаганда машинанын тормозун бастыңыз, демек ал иштебей калды, ошентип аңгекке түшүп кетет инсан. Сабырдуулук деген бул тормоз. Адам баласынын унасы кайсыл десе, ыйман. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен ла сабра лаху, ла имана лаху." Кудай сактасын. Сабырдуу болбогон инсан ал ыймансыз инсан деп атат. Сабырдуу боло албаган инсан ал ыймансыз инсан. Кудай сактасын. Ыйман биз үчүн чоң уна болсо, аны менен ушу бара жатып токтой албай калдыкпы? Токтой албай уруп койдук бирөөнү, тилдеп койдук, сөгүп койдук, урушуп койдук, тээп койдук. Демек сабырсыздыгыбыздан, сабыр деген тормоз жок болгондугунан болду. Демек сабыр жок болдубу? Сизде ыйман деген уна жок, сизде ыймансыздык деген унаны минип алгансыз. Демек сабырсыздык ал имансыздык алып барат, Кудай сактасын. Мен сиздерге сабырдуулук жөнүндө жакшы бир болуп өткөн окуяны айтайын. Балким ошондо түшүнөрсүз. Сабырдуулуктун аркасынан көптөгөн ийгилик келет. Жеңиш келет. Бакубат жашоо, бардар турмуш, мыкты ийгилик, жакшы күндөр келет. Айюб пайгамбар, элестетиң, Айюб пайгамбар 75ке чыкты. Пайгамбар. Бир күнү Аллах Таала Айюб пайгамбарды сыноо иретинде аны бир ооруга кириптер кылды. Ага Аллах Таала бир оору жөнөттү деген түшүнүк. Болгондо да жан чыдагыс катуу оору эле. Ал баш оору, ич оору же тиш оору эмес. Аллах Таала Айюб пайгамбардын денесине, муну денени, клеткаларды, денени жей турган курттарды жөнөтүп койду, майда. Аллах Таала күн бол дейт, фаякун болуп калат. Аллах Таала баарына кудуреттүү. Алгач азаздан башталды. Анан ошентип ал көбөйө берди. Эми элестетиң, дене курттап кеткен, кагылайын. Не деген? Бул малда, жандыктарда, айванаттарда анча-мынча бир мүчөлөрү, же кулагы, же көзү, же мурду куртап кеткендерди билебиз го. Же болсо чийкили этти чымын мисалы кыктап кое турган болсо, ошого куртап кеткен этти көрөбүз. Кандай мисалы жиркине турган курттар болот. Ошондой болуп денесин бир аз курт жей баштады. Анан элдер дагы түшүнбөй калды. Пайгамбар болсо эмне үчүн ооруйт? Пайгамбар болсо оорубаш керек эле деген баягы аксак кемчик түшүнүк менен алар дагы андай бир арсаар жашоодо болуп калышты. Анан бир күнү жамааты ошол шаар, кала эли чогулуп келип, "Эй Айюб пайгамбар, эми сизди пайгамбар деп билебиз албетте. Сиздин пайгамбарлыгыңызга ыйман келтиребиз. Бирок мынау ооруңуз бизге тагышмактуу болуп атат да. Бул эмне оору? Биздин сизге чогулуп келгенибиздин бирден бир себеби мынау биздин балдарга сиздин ооруңуз жукпаса экен. Андыктан капа болбойсуз эми. Ар бир нерсе өзүнүн орду менен болуш керек. Пайгамбарчылыгыңыз өз ордунда. Бирок мынау ооруңуз бизди бир аз кыжалат кылып атат да. Андыктан сизде бизден капа этпеңиз, сизден сураныч. Мынау аймакты таштап шаардан чыгышыңыз керек. Биздин балдарыбызга жугуп калат мынау ооруңуз, деди. Ошондо да сабыр кылып, макул. Эл аны ошентип көтөрүп алып барып,
шаардын эң этегинде жайгашкан. Ошол шаар тургундарынын таштандысы барып чогултулуп таштала турган жерге таштап койду. Биздин мисалы Бишкектин тең ылдый төмөн жагында таштанды бар го, мисалы мусор деп коебуз да. Ошондой жерге алып барып таштап койду. Эми сасык, аябай балит, плас жер. Ошо таштандылардын ичинен желинбей калган, колдонулбай калган тамак ашты, жарым эле желинип ташталып калынган кешиктерди Рахима деген ошо жубайы алып келип тазалап, таза жерин берип ушинтип багып турду. Пайгамбар кагылайын, бул Аюп деген пайгамбар. Рахима деген жубайы көрбөгөн кордукту, көрбөгөн кыйынчылыкты башынан өткөрдү. Ошол жолдошун ошол Аюп пайгамбарды багам, дарылайм деп күнүгө мисалы кийимин алмаштырат, күнүгө денедеги курттарды терет ушинтип, күнүгө денесин жуат, дары коет, бирок болбойт. О Кудай, Рахима энебиз эрте менен шаар аралап мардикерлик менен жан багып, акча таап, анан ошол Аюп пайгамбарга нан алып келет, эт алып келет, тапканда бар, таппаганда жок, куру кайтат ушинтип. Анан бир күн ушунчалык кыйналып кашайды белем. Анан күйөөсүнө келип айтты да, кыйлап: "Сиз өзү пайгамбарсыз. Аллах Таала пайгамбарлардын дуасын өзү кайтарбайт, кабыл кылат. Мен кыйналып кеттим чынында. Сизден суранычы. Аллах Тааладан шифа тилеп бир дуа кылың. Алла сизге шифа берет да, кантип бербесин. Сиз пайгамбарсыз", деди. Келинчеги бул сөздөрдү ыйлап атат, ыйлап айтып атат. Ушунчалык эми жан чыдагыс жанында отуруп укпай турган деңгээлде ушул өзүн жоготуп ыйлап атат да. Эми жолдошунун ушинтип ооруп калганына бир жети жүрөгү сыздап, бууру ооруп, кыйналгандыгы бир тараптан ушунчалык жанына батты да. Анан Аюп пайгамбар аялынын аркасын таптап: "Сүйүктүүм, айтчы, ушинтип ооруганыма канча жыл болду өзү?" 17 жыл. Аллаху акбар. 17 жыл денесин курт жеп ооруптур. 17 жыл, айнынайын, 17 жыл денесин курт жеп ооруйт. Оорубай канча жыл жашадым? 75 жыл. Жок, сүйүктүү жарым. Жок, байбичем. Аллах Тааладан шифа тилебей эле туруп турайын. Аллах Тааладан шифа тилегенден уялып атам. Эмнеге, деди келинчеги байбичеси. Эмнеге уяласың? Аллах Тааладан шифа тиленден уялыш керекпи? Эмнесинен уялып атасыз? Деп дагы албуутанды келинчеги. Эй сүйүктүү жарым, Аллах Таала мага 75 жыл чың ден соолук менен жашатып койсо, анан кичине оору берип 17 жыл эле оорутуп койсо, анан ошого чыдамсыздык кылып, жалакайлык кылып, шифа тилегенден уялып атам да, эчкур десе бир 75 жыл ооруп жатайын, ошондо сак жашаганым менен оорулуу жашаганым теңдешкенде, я Рабби мага шифа бер деп суранышым мүмкүн. Жок, азыр суранбайм, деди. Сабыр кылам, деди. Сабыр кылам. Дагы канча оорутса, дагы канча балеге кириптер кылса дагы мен сабыр кылам. Аллах Таалага мен сабырым менен жагынышым керек, деп келинчегине ошондой жооп кайтарды. Аюп пайгамбардын ушул сөзүн Аллах Таала жактырып: "Эй Аюп, мен сага сени кордоо үчүн эмес, сени жек көргөндүгүмдөн эмес,
Seni özümden alыстатуу üçün emес, seni özgөлөргө шылдың кылуу üçün emес, balki seni özgөлөргө сабак кылуу üçün. Sen ушинтип оруттум. Менин сага бул ооруну жөнөткөндөн максат seni кемсинтип кордоо үчүн эмес, seni сыноо үчүн жана сенден кийинки кыяматка чейинки жашай турган коомго seni үлгү, сабак, өрнөк катары көрүшсүн деп оору бердим. Мына бул уялып атам, сабырдуу болом деген сөзүң мага жакты. Мен жактырдым. Менин сыноомдон өттүң. Ошо сабырдуулугуң менен өттүң өткөндө дагы. Деди дагы Аллах Таала дароо шифа берди. Элестетиң. 70-ке чыкканда Аюп пайгамбардын 10 баласы бар эле. 10 баласы бар эле. 75-ке чыкканда Аллах Таала 10 баласын өзүнөн мурда жанына алды. Аны менен эле тим болбостон ушул ооруну берген. Барына сабыр кылды. Барына сабыр кылды. Ошол сабыр кылгандыгы себептүү 17 жылдан кийин кайрадан шифа берип, андан кийин дагы ошол Рахима деген байбичеси экөө 10 перзенттүү болду. Сабырдын түбү сары алтын деп ошону айтат. Мынакей эң мыкты окуя. Карабайсызбы? Кандай сонун мыкты үлгү, кандай сонун мыкты өрнөк. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Эгерде кайсы бир инсандын бойго жете элек жаш наристеси чарчап калса, көз жумуп калса, өтүп кетсе, Аллах Таала периштелерине: "Эй периштелерим", өлүм периштесине кайрылып атат да: "Эй периштем, менин бендемдин жүрөгүнүн мөмөсү болгон перзентинин жанын алдың. Ооба я Раб, сенин буйругуң менен. Мурдуна дайым келип турган бейишинин жытын өчүрдүң. Ооба я Раб, сенин буйругуң менен. Ал перзентин жоготконго эмне кылып атат? Аллах билип туруп сурап атат. Өлүм периштеси: "Я Раб, ал Аллахка шүгүр. Аллах берди, алды" деп тим болбостон, ушинтип эле тим болбостон сабыр кылып, чыдап олтурат. Аллахка шүгүр, Аллахка шүгүр, Аллахка мактоо болсун деп сабыр кылып отурат. Деп өлүм периштеси Аллах Таалага кабар берип атат. Аллах Таала: "Эй периштелерим, бейишке бир үй кургула. Аны мактоо, шүгүр үйү, шүгүр бөлмөсү дегиле. Ошол жакынын, перзентин жоготсо дагы сабыр кылып шүгүр кылгандыгы үчүн ошолор гана кире турган, ошолор гана арналган үйлөр болсун жана бөлмөлөр болсун" деп атат. Деди да Аллах Таала. Сабырдуулуктун аркасынан көптөгөн ийгилик келет. Ыйык Рамадан ай баарыбызга сабырдуулуктан сабак берген эң мыкты ай болуп эсибизде кала берсин. Сабырдуу инсан орозо тута алат. Орозо туткан адам сабырлуу да болот. Сабырыңыздарга баале, туткан орозоңуздар кемчиликсиз кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.